Тарбия туура уюштурулса, бул мезгилде баланын мүнөзүнүн негизги белгилери да калыптана баштайт. Ата-эненин сокур мээримдүүлүгү баланын жогорудагы жакшы сапаттарын басып коюшу да мүмкүн. Анткени ыкшоолук, жалкоолук, айрыкча эркелик жана башка терс сапаттар ушул мезгилде пайда болот. Бул мезгилдеги ата-эненин негизги милдети бала менен ымала түзүүгө жетишүү, ага таанып билүүнүн ар түрдүү формаларын үйрөтүү болуп саналат. Бул убакта ар бир бала инсан болуп калыптана баштайт. Чоңдор үчүн мүнөздүү көпчүлүк сапаттар пайда болот. Психологдор адамдын төрөлгөндөн чоңойгонго чейинки өмүр жолунун ортосу 3 жаш деп эсептешет.